Саламатсызбы, байжигит, кандайсыз? Кутман кечиңиздер менен. Кандай угулуп жатат? Сиздерден сурап койсом. Жакшы эле угулуп жатамынбы? Кутман кечиңиздер менен. Омуралиева, мисс Асель Жумабекова. Кутман кеч, жакшы. Омуралиева, кандай угулуп жатат? Жакшы, рахмат, сонун. Жакшы эле угулуп атабы? Үй ичи кандай? Кышкыга даярдык көрдүңүздөрбү? Тамак ашты, үйдү жылуулап. Кутман кеч. Жашыңыздар канчада жана эмне менен алек кыласыздар? Анткени бүгүн конокто личный бренд, жеке бренд азыр онлайн тармагында өзүңүздүн кесибиңизди кантип акчага айландырса болот? Ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Сонун, угулуп жатат. Атыңыз ким? Эмне менен алек болосуз? Алексиз, жазып кетиңиздер. 25 жаштамын. Жумушуңуз онлайнда болушуну каалайсызбы? Личный бренд, жеке бренд. Азыркы замандын талабы. Айнагүл. Айнагүл, сиз канча жаштасыз? Сиз интернет тармагында, онлайнда, үйдө отуруп, акча тапкыңыз келеби? Бул суроо бардыгыңыздарга эле үйдө отуруп акча тапкыңыз келеби? 40 жаштамын, кесиби мугалим. Сонун. 40 жашта мугалим кесип менен акча тапса болот. Кутман кеч, кандайсыздар? Кутман кеч. Кандайсыздар? Кесиңиз менен Угулуп жатамбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Конокто ажарлуу айым, Кыргызстандагы күчтүү эксперттердин бири, наставник, личный бренд, жеке бренд боюнча продюсер, наставник Кулдус Таштанова бүгүн конокто. Сиз өзүңүздү бир аз түшүндүрмө берип, жана кимге керек маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы баарыңыздарды? Ушундай Зарылкан Шарабинин кызы мыкты врач-онколог, нутрициолог айымдын эфирине чакырылганым үчүн терең ыраазычылык билдирем. Азыркы учурда Зарылкан айым ушундай күчтүү врач болсо дагы, онколог болсо да, 7 жыл медакадемияны өтсө дагы, билимдин үстүндө жүргөн айым болсо дагы, менин насаатчылыгыма келип, окуучунун позициясына түшүп дегендей окуп аткан айымдардын бири. Бул насаатчылык жөн эле насаатчылык эмес, өзүнүн личный брендин түптөө максатында, өзүнүн методикасын, өзүнүн билимдерин элге жайылтуу максатында, пайдалуу болуу максатында менин насаатчылыгымды өтүп аткан учурунда Кудайыма миң мертебе шүгүр, менин насаатчылыгым личный бренд боюнча, запусктар боюнча, курстар боюнча, Инстаграмда жылдыз болуу боюнча эң мыкты насаатчылыктардын бири болуп саналат. Ошондуктан Зарылкан айым азаматсыз, мен баардыгын билем дебестен, окуучунун позициясына түшүп, келип, өзүңүзгө инвестиция кылып дегендей билимдерди алып атканыңыз эле чоң эрдик деп саналат. Жана өтө айтып кетчү нерсе, караңыздарчы, 7 жыл медакадемияны окуса дагы, нутрициологияны Россиядан бери келип окуса дагы, токтоп калбастан мага да келип ушуну окуп аткандыгы кандай сыймык да. Биз ойлойбуз баардыгын билебиз деп. Караңыздарчы, бул айым өзү менен иштеп, изденүүнүн үстүндө болгондуктан билим аркылуу өсүп атат, өнүгүп атат, жана өзүнүн брендин Кудайыма шүгүр 3 баласы менен үйдө отурса дагы, азыр декретте болсо дагы, жөн эле токтоп калбастан
бир гана үй бүлөсүн эмес, карьерасын дагы анан элге кызмат да кылып атат. Көрдүңүздөрбү кандай пайдалуу рилстерди силерге чыгарат, ден соолукка пайдалуу. Ар бир врач акылдуу болсо дагы мынтип инстаграмын иштетип, элге пайдалуу роликтерди тартып, силерге информация, маалымат берип жаткандар аз. Ошон үчүн Зарылкан айым кыргыз тилдүү, кыргыз өзүбүздүн тилди өнүктүрүп, элге ушунчалык пайда берип атканыңыз чоң сыймык. Биз өзүбүздүн кыздарыбызды колдошубуз керек. Ошондуктан дагы бир ирет Зарылкан айымга азаматсыз деп айткыбыз келет. Эмне дейт элек, баардык эле врачтар личный брендин мына өнүктүрө алышпайт. Миң акылдуу болуп, жылдап ординатурадан бери 10 жылдап медакадемияны окуса дагы элге ошол билимин таркалата албайт. Ошол нерсени үйдө отуруп 3 бала менен дагы ошону жайылта албаган кесепетинен дагы көбү ушул мындай көлөкөдө кала берет. Миң акылдуу болсоң дагы өзүңдү элге тартуулай албасаң, өзүңдү сатканды билбесең кала бересиң. Ошондуктан азырдын замандын талабына жараша бул жакта частный клиникаларда, частный бир мындай медициналык кызмат болуп иштеп жаткан врачтар билишет. Алар уже инстаграмдарын качать этип, иштетишип, консультацияларга адамдарды көбөйтүү максатында дагы инстаграм тартып башташты. Бирок элестетиңиздер, ар бир врач пайдалуу видеолорду тартып, рилстерди тартып баштаса, бизге деле канча пайда болмок. Ошол эле гинеколог, ошол эле нутрициолог, ошол эле мисалы үчүн кандай врачтар бар дагы. Бизде мына сахардан ооругандар көп, туура тамактануудан баштап да көптөгөн ден соолукка пайдалуу кыргыз тилинде нукура өзүбүздүн тилибизде рилстерди, видеолорду, маалыматтарды берсе, кандай сонун да. Мисалы үчүн эмне үчүн чачыбыз какачтайт, эмне үчүн биз семиребиз, эмне үчүн бетибизде ушундай безеткилер чыгат, эмне үчүн биз арыктай албайбыз. Бул жакта бир гана медициналык жактан эмес, психологиялык жактан дагы сонун видеолорду тартып, кыргыз элинин, кыргыз жарандарынын именно кыргыз тилинде блог алып барып аткан Зарылкан айымга азаматсыз деп айтабыз. Себеби дегенде карагылачы кандай бүткүл кыргыз элине, Кыргызстанга сонун ушундай кызмат кылып атат да. Ошондуктан мындай айымдарга өзгөчө ушундай врачтар өздөрү негизи мындай закрытый болот, түнт мүнөз, антип чыга алышпайт элдин астына. Бирок Зарылкан айым 3 баласы менен, үй бүлөсү менен да туруп, үйдө отуруп дагы ушунун баардыгын кылып атканы азаматсыз деп айтабыз. Жөн эле токтоп калбастан мен өзүм кылам дебей, келип менден окуп атканы дагы чоң сыймык. Айта кетчү нерсе, мен массажчылыгым ушу 4 жылдан бери онлайнда жүрөм. Анан ушу 4 жыл ичинде мыкты врачтар окугам, саналуу гана бир 2-3. Ошол 3-чүсү Зарылкан айым. Билем деп токтоп калбастан мен инстаграмды өнүктүрүшүм керек, мен курсум элге пайда алып келиш керек, менин курсум элге пайдалуу болуш керек, результат бериш керек деп ошо билбеген нерсесин менден үйрөнүп аткан азыр чагы элге кызмат кылуу максатында өз билимдерин элге тууралап, упаковка кылып үйрөнүп, сонун результаттарды жаратып атат. Сиздерге пайдалуу болуп атат. Ошол эле консультациялар, ошол эле интенсивтерди жана жакын арада силерге чыкчу акысыз, акылуу дагы проекттери сонун пайдалуу болот. Жандуу жолугушуулар мындан ары көп болот. Анан айта кетчү нерсе, насаатчылыкта эң активдүү айым бул Зарылкан айым. Активдүүлүгүн биз биринчи күндөн баштап көрүп жатабыз жана бул активдүүлүгүн дайыма азаматсыз деп биз сонун алкыштарды айтып келебиз, сыймыктанабыз. Ошол өзүм жөнүндө айта кетсем, 34 жаштамын, 2 кыздын апасымын, үй бүлөлүүмүн, ысык көлдөн болом, Таласка келин болом. 4 жылдан бери инстаграмда онлайнда продюсер катары, личный бренд, жеке бренд боюнча насаатчы катары дагы иштейм. Өз билимдери бар ушундай акылдуу айымдардын билимдерин монетизациялоого жардам беремин, сатканы жардам беремин, жылдыз болгонго жардам беремин. Өзгөчө инстаграм аркылуу миң акылдуу болсоң дагы ошону сата албасаң, элге тартуулай албасаң, жайылта албасаң, ошондо профессионалдарга кайрылышың керек. Менин бир жерим ооруса, мен врачка кайрылам. Мисалы үчүн мен азыр Зарылкан айымдын жеке көзөмөлүндөмүн. Себеби дегенде менин дагы өзүмдүн ушундай туура салмакты кармоо боюнча дагы көйгөйлөрүм бар. Ошон үчүн мен профессионалга кайрылам. Зарылкан айым ошол эле кезде мага профессионалга катары кайрылат. Бүгүн бизде сонун тема экен, личный бренд деген эмне, жеке бренд деген эмне жана именно врачтарга арналган жеке бренд эмнеден башталыш керек деген суроо экен.
Биринчиден караңыздар, жеке бренд деген бул эмне деп аталат? Бул сенин репутацияң. Силер билесиңер, Инстаграмы жок деле врачтардын репутациялары күчтүү болот, бирок Инстаграм аркылуу жасаган иштерин аркалап, ошол опыту менен бөлүшүп, мотивация берип, ошол эле белгилүү врачтар, ошол эле өзүнүн билимине таянган мыкты адистер, башталгыч адис болобу же үйдө отуруп калган врач болобу, өзүнүн брендин атын чыгарып элге пайдалуу болуп, клиникада отуруп иштебесе деле үйүндө отуруп 1-2 консультация кылып, консультацияларын дагы сатып, жөн эле уктап калбастан, мен врач болдум элем, 7 жыл окудум элем деп уктап калбастан, ошол билимин элге берип, пайда берип, анан ошондон акча тапса болот. Обязательно курс сатуу эмес бул жакта. Хирургбу, педиатрбы, Инстаграмын упаковка кылып, сонун кылып билимдерин күчтүүлүгүн көрсөтүп, жана ошол консультацияларын онлайндагы, оффлайндагы көп адамдар келип таанылууга. Врачка эмне керек? Эң биринчи признание керек. Признаниянын аркасынан анан чоң акчалар, ийгиликтер дагы келип баштайт. Дагы айта кетчү нерсе, Зарылкан айыма өтө азамат, өзү эле мындай пробовать этип, элге пайдалуу болуп мындай жүргөн, бирок баары бир билим деген билим да, азыр билим алып атат, мону мен туура эмес кылып туруптурмун. Көрсө мындай кылыш керек турбайбы депчи, бул изденүү деген өтө сонун нерсе да. Век живи, век учись деп коет орустар. Бул өтө сонун нерсе. Жеке бренд эмнеден куралат? Биринчиси, сенин жеке брендиң бул сенин авторитетиң. Эски сөз менен бул авторитет, бул сенин репутацияң. Кыргызстан кичинекей. Сен кандай врачсың, кандай уход кыласың, кандай рецепт жазасың? Элдер айтат, мен мисалы үчүн мен деле апамын, мен деле энемин, врачтарга барам, кайрыламын. Мен өзүм врачтардын, медиктердин кызымын. Бизде толтура медицина китептери бар, үйдө чоңойгонмун. Анан ошол жерде мисалы үчүн кандай рецепт жазасың, кандай мамиле кыласың клиенттериңе, адамдар менен кандай сүйлөшөсүң, бул баардыгы сенин репутацияң. Ошон үчүн мунун үстүнөн да иштешиң керек. Экинчиси бул сенин Инстаграмың. Мен өзүм апа катары, эне катары дагы айтып кетем. Любой, кандай десем, врачка жазылардын астында, даже балдарымды неврологду, педиатрга барардын астында мен Google'дан карайм, отзывы врач деп аты жөнүн жазам. Чын, баардык эле апалар ушинтип жазышат, баардык эле мындай көбүнчө жазышат, 80% жазышат. Мен дагы издейм, отзывдарды карайм, бул кандай врач экен. То есть бул силердин репутацияңар, личный брендиңер күчтүү болсо, силерге запись 1 ай вперед болот. Запистер дайыма толук болот. Эл өзү силерди сатат. Ушул врач мыкты врач деп өздөрү силерди сатып баштайт. Ошон үчүн эл өзү сатып, брендиңер, атыңар бренд болууну айланышын кааласаңар, атыңар бренд болуп баштаса эмне болот? Силер каалаган чекте консультация кыла аласыңар. Силер каалагандай, силерге ушунчалык востребованность көп болот. Ошол билимиңерди элге дагы пайдалуу кылып берип, ошондон дагы акча таба аласыңар. Бул баланс деп аталат да. Анан өтө сонун азыртадан Инстаграмыңарды иштетип, билимиңерди упаковка кылып, бир гана акылдуу болуу аздык кылат. Ошол акылдуулугуңду 1 айымбы, 5 айымга ошого тартуулап, ошондон дагы монетизация кылганды үйрөнүшүңүздөр керек. Личный бренд эмнеден турат биринчи? Азыр мен да личный брендимди качать этким келет, мен врачмын дегенде эле, эң биринчи эле биз профессионалга эле кайрылганыбыз оң. Биздин убактыбыз үнөмдөлөт. Ооба, сиз өзүңүздүн Инстаграмыңызды макул профессионалга кайрылганга акчам жок дейли, но силер өзүңөрдү тартканды үйрөнүп баштагыла. Биринчи сырттан тартасың, просто эмне болуп атат, камераны карап өзүңдү тартканды гана үйрөнүшүң керек. Эң биринчиси. Отуруп алып, ошол рилстериңди деле Androidбу, iPhoneбу, не обязательно iPhone, Androidка тартып эле энергия менен берип башта билимди. Сүйлөгөндө эме врачтарга оңой да, пайдалуу болсо, кыргыздар, менин мамам деле элдер өздөрү группаларга таркатып баштайт. Өздөрү силерди популярный кылып коет да. Ошон үчүн азыртадан сиздер өзүңөрдүн билимиңерди упаковка кылып, бул эми базовый знание деп коет, личный бренд боюнча өзүңөрдүн билимиңерди уже TikTok, Instagramдан ошол рилстер тартып, стористерди тартып чыгарып баштагыла. Ооба, балким силерде эл эмне дейт деген коркуу болот. Ооба, эл эмне дейт деп сүрдөйсүңөр и так далее. Анда өзүң кыла албасаң, күчүң жетпесе, анда профессионалга кайрыл, насаатчыга кайрыл. Насаатчысага биз мына бир врачка барып атпайбызбы? Врачка барганда деле ал бизге 5-10 мүнөт сүйлөгөнүн эле
биз акча төлөшүбүз мүмкүн, ал ошол 10 мүнөт сүйлөшүү үчүн 7 жыл окуган. Ошондой эле профессионалга кайрылганда сага мына мону момундай кылыш керек, мен мунун номери, мен мону жазам, мону фотосессия кылып кел, мен моундай 10 рилс тартып кел, давай башта, упаковка кылабыз дейт. Бул дагы опыт, тажрыйба, практика деп эсептелет. Ошол Зарылкан айым. Мындай суроолор келди да группада. Личный брендке мен уже жаш болуп калдым, мен кеч калдымбы депчи. Канча жаштан өзүнүн брендин атын чыгара алат? Жаштын мындай ограничениясы барбы, жокпу? Ийгиликтин эрте кечи эч жок. Мен 30 жашымда баштагам. Мен продюсерлеп аткан квантовый психолог Изаткан Жусупова 41 жашында психологияга келген. 3 жылдан бери иштешип келебиз. Мен продюсерлейм, насаачылык алам, насаачылыгымды 3 жолу окуган. Азыр Зарылкан айымда насаачылыкта. Насаачылык деген эмне? Билимдүүлөр келет, врачпы, психологпу, онкологпу, сетевойбу, продюсерби, өзүнүн тажрыйбасын көтөрүш үчүн, өзүнүн сатууларын көтөрүш үчүн, масштабка чыгыш үчүн, жайылтыш үчүн методикасын, ошол билимдерди алып повышение квалификация кылыш үчүн. Адам канчалык өскөн сайын ошончолук ийгиликтерди жаратып атканда, эң арзан нерсе бул барып туруп адамдын тажрыйбасын, опытын сатып алуу да, ошол убактыңды үнөмдөп. Ошон үчүн айта кетчү нерсе, эч качан кеч эмес. 40тасызбы, 50дөсүзбү? Наоборот, 40та болсоңуз, сизге доверие, ишеним көбүрөөк болот адамдардан. Ошон үчүн эгерде 40та болсоңуз, сизге эмнеден башта деп айтмак элем. 40та болсоңуз, сразу эле келип туруп эле ушул чөйрөнү билген адисти алыңыз, наставникти алыңыз. 2 ай иштешүүгө, жарым жыл иштешүүгө алыңыз дагы, сразу СММ адисин аласыз. СММ адиси плюс мобилограф. Просто наставник жок, стратегия бербесе, тупо барып эле фотосессия кылып коесуз. Рилс тартпайсыз. Эмне рилс тартам, эмнени сүйлөйм билбейсиз. Ал рилс сиздики прогреви жок, залетать этпей калышы мүмкүн. Демек, муну ошол адистер менен кылганыңыз оңураак болот да. Анан өзүм эле бир нерсе кылып баштайм десеңиз, ооба, фотосессия кылып өзүңүз менен өзүңүз жалгыз барып фотосессия кылсаңыз болот. Анан рилсте эмнени сүйлөйм дейсиз, тоже билбейсиз. Бул жакта анализ иштеш керек. Анан өзүңүз дагы аракет кылып көрсөңүз болот, но кандай десем, ошол жолду кыскартыш үчүн баары бир билим есть билим да. Мына билими жок. Мисалы үчүн Зарылкан айым запуск жөнүндө, баардык дагы бир нерселер жөнүндө билими жок жүрө берсе, эмне үчүн меники болбой жатат деп улам разочарование болуп, улам стенаны барып башы менен сүзгүлөп, цель жок, разочарование болуп жүрө бермек. А билим болгондо мен туура эмес кылып аткан турбайм, бул жерде мындай кылыш керек турбайбы деп канча жерде көздөрү ачылып, ушунчалык жакшы энергияларды, билимдерди алып атат. А билими бар адам, билесиңер, эч кимден көз каранды болбойт. Эч кимден жалдырап сурабайт, мону кантип операция кылышым керек, мону эмне кылышым керек, буга эмне дара беришим керек, буга эмне рецепт жазышым керек, буга эмне лечение жазышым керек деп жалдырабайт эч бир врачка. Өзүнүн билими менен кете берет. Демек, бул жаатта деле ошондой. Билими бар адам жалдырабайт эч кимге. Муну рилстерди мондай жазышым керек, сториске мондай чыгарышым керек, курсумду мондай жазышым керек, насаачылыгымды мындай кылышым керек деген ойлор келет. Анан албетте распаковка личности миссиядан башталат. Эмне үчүн блог алып барам деп суроого жооп жазыңыздар. Миссиям эмнеде? Миссия. Силер билесиздер, элге кызмат кылуу, ушунча 7 жыл, 10 жыл окудум. Ушул билимдеримен силер үчүн кичинекей нерсе, эл үчүн чоң нерсе болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, эмне үчүн чачым какачтайт дегенде, Зарылкан айым ответ берет. Мен үчүн аны билбейм, мен үчүн вау, значит мен мону анализ беришим керек экен, значит мен кайрылышым керек экен деп менде мына билим келип атат да. Анан мен мисалы үчүн врач да боло албайм, онколог да боло албайм, нутрициолог да боло албайм, педиатр да болуп, анан, допустим, продюсер, наставник болуп, баардык ошон үчүн бул
Ошол. Дагы суроолор барбы? Кундуз айым мыкты айымсыз, саламатсыздарбы дейт. Круто. Бүгүн биздин эфирлерди көргөндөрдүн ичинен кодовый сөз менен мага катталып, Кундуз Таштанова деген баракчага катталып, мага личный бренд деп жазсаңыздар, мен силерге 1 эмес 3 сабак личный бренд боюнча белекке беремин. Только Зарылкан айымдын катталуучуларына, подписчиктерине сөзсүз мага катталып личный бренд деп жазыңыздар. 3 сабак личный бренд боюнча плюс 1 сабак сатуулар боюнча, онлайн сатууларыңарды көбөйтүү боюнча сонун сабактарымды белекке берем. Айнагүл дейт, 40 жаштабын, кесиби мугалим. Менин эң нек максатым балдарымды жакшы тарбия берүү дейт. Сөзсүз сонун. Аял киши өзүн өнүктүргөн сайын өзү дагы өнүгөт, балдарына дагы сонун билимдерди бере алат. Ошондуктан аял киши эч качан өзүн өнүктүрүүдөн токтобош керек. Ооба, туура айтасыз. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер түз эфирде. Анткени Кундуз Таштанованы андай Баары менен эфир эфирде чыгарды. көрө бербейбиз дайым эле. Мындай жандуу жооп башка. Анткени эксперт канчалаган күчтүү Кыргызстандагы эксперттерди чыгарып алат. Канча тажрыйбасы бар. Сиздерге токотер жерин айтат да. Бул жерде азыр суроолорду көрүп атканмын. Келиңиз анда кандай десем, мындай врачтар ушул эфирди, врачтар эмес, жөнөкөй айымдар дагы эфирди көрүп атканда, онлайнда эмне жумуштар бар, ошол жөнүндө суроолорго жооп берейин. Кантип үйдө отурган, даже айылда жашаган келин кантип онлайнга чыгып акча таба алат, Биз баардыгыбыз айымдарбыз, үйдө отурган келиндербиз, мен деле келинмин дегендей. Караңыздар, онлайнда эмне жумуштар бар. Мисалы үчүн, мына Зарылкан айымга дагы сатуу менеджерлер керек да. Ал эмне дегенди билдирет. Өзүнүн жүздөрүн көрсөтпөй, WhatsApp аркылуу канча деген адамдар Зарылкан айым ушунчалык востребованная да. Көп адамдар келип консультация суроолорун бере берет, акысыз бир нерселер суроолорду бере беришет, көйгөйлөрү менен кайрыла беришет. Ошол адамдар менен сүйлөшүп, консультациясына жаздыруу, же болбосо интенсивине жаздыруу, же болбосо насаатчылыгын алып келсеңиздер, силер сатуу менеджер болуп иштей аласыңар. Мисалы үчүн консультациясы 500 сом болсо, консультациядан силер 50% 50ден 10% алып, мисалы үчүн 50 сом мисалы үчүн ала аласыңар да. Ошентип консультациясына күнүнө 3 адам, 5 адам жаздырып эле силер 50 сомдон эле жөн эле 200-300 сомго чейин жөн эле үйдө балдарыңды мынтип эмизип эле таба аласың өзүңө единицага акча. Экинчиси болсо бул мисалы үчүн эгер Зарылкан айымдын 1000 сомдук же бир 5000 сомдук курсун сата алсаңар, или 5000 сомдук VIP жандуу жолугушуу менен консультация, жандуу жолугуштан кийин дагы 2 жолу силерди онлайн силерди сопровождать эткен ошондой консультациясын сатсаңар, мисалы үчүн ал жерден уже бир консультациядан 500 сом ала аласыңар, мисалы деп атам да, 10%. Ошентип силер 2 консультация күнүнө сатып эле 1000 сомду жөн эле үйдө отуруп балдарың менен эле телефон, WhatsApp аркылуу эле таба аласың. Бул сатуу менеджери деп аталат. Бул онлайндын дагы бир кызматы деп коет. Ошол эле учурда мисалы үчүн Зарылкан айымды мобилограф болуп биз сатуу менеджерлерди чыгарабыз, кыздар. Сатуу менеджер менен SMM адиси бизде курс 5000 турат, жарым жылга доступ. Командама да алып калам, трудоустройство, же болбосо менин командамда каласызбы, же Зарылкан айымга кетип иштейсизби, өзүңүздүн каалооңуз менен жумуш менен да камсыз кылабыз. Өзүңүз эле иштебей коюп кетип калбасаңыз. Вот. Андан кийинкиси бул жакта кандай иштейт? Андан кийинкиси эле бул онлайнда дагы кантип иштесе болот. Мен дагы 2 балам менен, эмчекте балам менен баштагам. Ошон үчүн SMM адисинен баштагам. Мисалы үчүн макеттерди жазуу, Instagram баракча стористерди алып баруу, же директ кырыш жеткен үйдө отуруп жөн эле 5000 сом таба алат, как минимум. Ошондой проекттен 1-2 алып алып 10 000, 20 000 жөн эле өзүңүз таба аласыз. Дагы ким болуп иштесе болот? Сатуу менеджери болуп иштейсиң. Анда Instagram иштеке иштетпейсиң, WhatsApp аркылуу адамдар менен сүйлөшүп эле курсун, консультацияларын сатып, мына бул жакта врачтар дагы мага кайрылган. Эмне деп атат? Сатуу менеджерлер керек, мага запрос көп, баарына мен жетишпей жатам. Мен үй бүлөм бар, балдарым бар, ишим дагы бар, мен баарына кечке WhatsApp'та отура албайм дейт. Именно ошолорго сатуу менеджерлер керек силерге. Менеджер по продажамдар керек. Силердин консультацияларыңарды, силердин услуга, кызматтарыңарды баарын запись кылып, ошол запистерден силерден процент алып турган айымдар болуп саналат. Алар онлайн эле иштейт. Сиз онлайнда ошондой да кызмат кылып акча таба аласыз. Үйдө отуруп балдарыңыз менен хотя бы 10 000 таба аласыз, 20 000 таба аласыз. Жакшы иштесеңиз, иштегениңизге жараша болот. Андан кийин эле SMM адиси. SMM менен сатууну биз 5 000ге үйрөтөбүз. Эгерде сиз башталгыч
врачтыз, бирок эмнеден баштаганын билбей атсаңыз, ушу сатуу менен СММди хотя бы 5000 окуп, жарым жыл доступ менен окуп алыңыз. Ошол эле даже коллегаңыздын курсун, консультациясын сатып, практика кылганды үйрөнсөңүз, өзүңүздү дагы сатып кете аласыз. Сатууда болосуз, СММ болуп блогуңузду алып барып, кичине стористерди тартканды караңыздарчы, Зарылкан айым кантип күнүгө сторис тартат, отчетторду жазат, рилстерин өзү тартып, үйүндө эле 3 баласы менен отуруп рилстерди тартып эле монтаж кылат. А кээ бир врачтарга айтсаң, эмнени тартам, эмнени сүйлөйм, мени ким тартат, мага бирөө керек, мен монтаж кыла албайм деши мүмкүн да. А муну үйрөнүп алышыңыздар керек, потому что бул базовый знание деп аталат. Андан кийинки этап бул личный бренд. Уже личный или болсо силер СММ окубайм, сатууну окубайм десеңер эле личный брендти окуп алып туруп, личный бренд боюнча курс, алгоритм запусков 15.000 по акция окуп алып, силер сатуу СММдин баардыгын доступ алсаңар болот. 6 айга чейин бул сонун. Анан ошону окуп туруп, анан менин насаатчылыгыма Зарылкан айымдай болуп 100 000, 200 000 насаатчылыкка окууга келсеңер болот. Менин насаатчылыгым 200 000 тегереги турат. Ошону өзүнөн аянбастан келип окуп аткан Зарылкан айымга алкыш. Элестеткиле, кээ бир адамдар өзүлөрү 500 сомду аянышат, консультацияга барганда 1000 сомду аянышат. А Зарылкан айым өзүнөн 100 000, 200 000 билимдерди өзүнө инвестиция кылып өсүп атат. Көрдүңүздөрбү? Силер ойлобойгула, Зарылкан айым эмнеге мынтип чыгып атат, кандай болуп ушундай болуп кетти? А болгону билим, өзүнө инвестиция кылып, өзүнө аянбагандыктан курстарын сатып, насаатчылыктарын сатып, ийгиликтерди жаратып атат. Билими бар адам сөзсүз түрдө результатка жетет. Анан албетте действие кылыш керек. Кылыс Таштанова, прям ар бир сөзүңүздү унутуп калбайын, жазып алайын деген сөздөрдү айттыңыз. Сизди бул жакта таанышат экен, сизге салам жолдошуп атат. Сетевиктер менен иштейсизби дейт. Сетевиктер менен иштейбиз. Наставник деген баары менен иштейт. Эң биринчи кадамдар эмнелерден баштайбыз? Эң биринчи кадам сиз айтып кеттиңиз, туруп эле рилс тарта дедиңиз, Аны эми мындайда кээ бирөөнө бул чоң жумуш да, рилс тартканчы, анан стористерди тартканды үйрөнүп башташ керек. Өзүн кабыл албай, жүзүн жактырбай атса, боенуп алып, чачым жууп алып чыгам деп атса, андай болбойт да. Мындай хотя бы мынтип кандай десем, сырт менен өзүң тартпасаң да, мынтип мына мен бул жерге келдим, мына мен бул жерде хотя бы ушинтип өзүн көрсөтпөй, но мен тамак ичип отурам, мен эфир көрүп атам деп тартып башташ керек да, анан акырындык менен. Бирок чынын айтайынбы, баардык адам эле мындайда келип ушундай дисциплинага түшүп туруп эле тарт, давай башта дегенде эле кой тартыш керек деп эле баштап кетет. То есть чөйрөгө кошулганда, чөйрө өтө маанилүү. Чөйрөгө кошулганда сонун результаттар башталат. Личный бренд боюнча насаатчылык бар, 1,5 айлык 60 000 жана курстар бар. Мисалы үчүн онлайн насаатчылык окуйм дегендерге 80 000, 2 ай курс ачам, насаатчылык ачам деп. Это все окупается. Ушундай мощный билимдер. Мен бир гана наставник, продюсер эмесмин, мен еще и цифровой психолог, мастер коуч, мастер цифровой психологии, коучтамын Швейцария боюнча. Поэтому бул жакта бир гана продюсер катары эмес, өзүңөрдүн туулган күнүңөргө жараша дагы стратегияларды берем. Зарылкан айымды дагы сонун разбор кылып, өзүнүн данностуна, энергиясына жараша биз сонун стратегияларды берип турабыз. Оңдоочу жерде оңдоп турабыз дегендейчи, баарын жакшы кабыл алып, өзү менен иштеп, эң активдүү отличница наставничестводагы окуган окуучуларымдын бири. Мен үчүн бул чоң сыймык. Азаматсыз. Рахмат. Кылыс Таштанова, сиздин насаатчылыкта ушул сөзүңүз жакты да, эч качан ыңгайлуу убакытты күтпөгүлө, эч качан чачымды кыркырып, жаңы көйнөк алганда, үйүм ремонт болгондо анан телефонго чыгам дебейли. Успех это успеть деген сөзүңүз өтө жакты. Ооба, туура экен. Эч качан күтпөш керек экен. Мен арыктайын, анан телефонго чыгайын, мен же дагы бир көйнөк алып чыгайын деп күтпөш керек экен. Азыртадан башташ керек. Ооба, идеального момента никогда не будет. Айымдар, мырзалар, идеалдуу момент эч качан болбойт. Балдарым анан чоңойсун, кичинекей, анан арыктайм, бетиме косметика коюп алып, мына мен деле боёгу жок эле, жөн эле маска коюп койдум дебейм. Чачым жуула элек, анан дагы мындай деп каршылыктар, шылтоолорду айтып алып жүрө бересиздер, өмүр бою өтө берет. Убакыт өтө тез өтөт. Анан идеалдуу момент эч качан келбейт, ошондуктан
идеальный момент азыр башташ керек. Личный брендти азыртадан түптөп баштагыла. Кыргызча блог алып баргыла. Кыргызстанский рынок пустой. Өзгөчө врачтарга. Хотите бесконечный поток консультаций, хотите быть признанным врачом, хотите признания, хотите много денег, много спроса элдерден, заявляйте о себе, проявляйтесь. Шунча билимиңерди ичиңерде катып эмне отурасыңар? Элге пайдалуу болоюн дегилечи, ошол билимиңер мына силер үчүн балким элементарный нерсе, эмнеге чачка качтат, эмне үчүн цистит болот, эмне үчүн запор болот. Биз үчүн бул чоң маалымат. Ошол эле үйдө отурган декреттеги врач болсоңуз делечи, балдарыңызды таштап коюп, кечке пробкадан тияка барып ана клиникада отуруп алып иштегендин ордуна үйүңүздөн отуруп эле консультация кылыңыз. Ошол эле акчаңызды табасыз. Жылуу, жумшак балдарыңыз менен отуруп консультация кылыңыз. Консультацияңызды эле сатып баштасаңыз, ошол консультацияңызды сатуучу деңгээлге жетсеңиз деле сонун обязательно эле курс жазып, анан мен эмне курс жазам, анан мен педиатрмын да деп айтышыңар мүмкүн да. Ошон үчүн бул жакта сиздерге айта кетчү нерсе, азыртадан онлайнга чыгыш это нолдон башташ эмес. Өз билимиңди упаковка кылып туруп эле чыгыш. Всё. Болду. Менин консультацияларым бар, онлайн консультацияларым бар. Элге кызмат кылуу максатында мен болгону 1 саатка 1500 сом алам. Жазасаңар болот, жеке өзүңөрдүн стратегияңарды алсаңар болот. Жандуу жолугушуп 2 саат стратегия алам, цифровой психология боюнча, суцай боюнча да разбор, стратегия десеңер, анда 6000 сом жандуу жолугушуп, силер менен бир жолугушуп дагы онлайнда дагы кайтарым байланышта болом. WhatsApp'та суроолоруңорду да берип турасыңар, уже тааныш болобуз. Жана менин жеке алгачкы Кыргызстандагы личный бренд боюнча бренд аттуу китебимди дагы белекке берем. Кстати, ушул суббота менен жолугушуу болот. Келиңиздер. Болгону 990 сом, китеп да белекке, бизнес завтрак дагы белекке. Ошол жакта рабочий дептер да белекке болот, разборлор болот. Мен менен жарым күн бирге болосуңар. Эгерде Бишкекте болсоңор, ушул субботада жандуу лекцияга катышыңыздар, күтөбүз. Siz kıyınsız deyip Kunduzстанова dagı bir jeke brend, online'dagı jeke brendten kıska 3 emne ала алат. Смотрите. Брендин качать этиш керек. Бренд деген эми өзүнүн авторитетин качать этиш керек деген. Мына, жеке бренд. Врачсыңбы, кимсиң? Азыр даже поварларга жеке бренд керек да. Эмне үчүн качать этиш керек, атын чыгарыш керек. Биринчиден бул репутация, бул деген акча. Канчалык атың таанымал болгон сайын, сага элдин баары өздөрү келип жазылышат, өздөрү калаган сен чекти көтөрүшөт. Консультация мынча десең дагы элдин баары келип очередке турат. Элдин баары сени таанышат, жакшы көрүшөт, подаркалардын баарын жөнөтүшөт. Сага претензия жок болот, сенин сөзүң сөз болот. Дагы эмне деп айта алам, жеке бренд. Бул деген сенин репутацияң, сенин атың, фамилияң, атаңдын фамилиясын элге таанытасың, элге жайыласың, жылдыз болосуң. Признание аласың, жылдыз болосуң, акчаларың көбөйөт. То есть бул жакта поток денег көбөйөт сага. Караңыздарчы, Зарлыкан айым 3 баласы менен үйдө отурса дагы, гостогу тапкан акчаны эле өз үйүндө отуруп эле таап атат. Өзү айткандай, менин тааныштарым госотделение болуп атат, заведующий болуп атат. Мен балдар төрө үйдө отуруп калдым эмес. Силер дагы үйдө отуруп алып, балдарыңарды да карьераны дагы бирге куруп кете бергиле. Онлайныңарды күчөтө бергиле. Мен өзүмдүн чөйрөмдө деле ушул врач кызматкерлери бар. Сурасаң Instagram иштетишпейт. Бирок ушунча акылдуу, канча жылдар бою иштешет да, анан иштет десең да түшүнбөйт, барышпайт. Анан бул частныйда иштеп калгандар кичине түшүнүгү бар да, баракчаларын иштетишип, иштетиш керек деп түшүнүшөт. Бирок ошого жеткизбей эле азыртадан баштагыла. Личный брендти бүгүн башташ керек. Мына азыр башташ керек. Сабактарды көрүп кыймылга түшүш оор болуп атабы? Анда баргыла, ушундай окууларга баргыла, үйрөнгүлө, SMM'ди үйрөнгүлө, хотя бы сатууну үйрөнгүлө, бул экөөнү 5000ге. Онлайн сатуу, адамдар менен сүйлөшкөндө кантип сүйлөшөм, кантип сатам. Өзүңдүн билимдериңди сата албаган бул жөндөмдү үйрөнсөңөр болот да, жакшы жаңылыгы. Ошол. Рахмат Кunduzстанова, сонун жооп болду. Азыр бул жерде отургандар түшүндү окшойт. Бир гана врач эмес, бүт эле
адам өзүнүн билимин сата алат. Өзүнүн билимин онлайнга чыгарыш үчүн жеке бренд керек. Ушул тууралуу сөз болду азыр. Сиздерде дагы суроолор барбы? Жеке бренд болгондо, мисалы үчүн караңыздар, врачтын аккаунтуна инстаграмын карайбыз, эмне врач болду экен деп туруп эле мына карадым. Мисалы үчүн мага азыр невропатолог керек балдарыма. Невропатолог издедим дейин, инстаграмдан карадым. Караганда эле инстаграмда аватардагы сүрөтү медицинский форма менен жылмайган, караган сүрөт болуш керек. Экинчиси эле невролог, невропатолог Бишкек дегенде ошол сөздөр аккаунтунда жазылып туруш керек. Тойдо түшкөн сүрөт эмес. Именно врач катары, неврологдун бир инструменттерин кармап алып түшкөн айым болуш керек же мырза болуш керек. Жирный строчкалар ошо инстаграмдын шапка профили туура болуш керек. Аты жөнү доктор деп туруш керек. Андан кийин сөздөр болуш керек. Ошол сөздөрдү окуп мен ошону прям жакшы көрүп калышым керек. Актуальныйлар, хайлайтстарда мен киммин, кандай билимдерим бар, отзывы. Врачты эмне сатат? Отзывдар сатат, кейстери сатат, репутациясы сатат, элдер ыраазычылык айткан сөздөр, видеолор сатат, билимдерим, кейс эмес, отзывдар деп, отзывы, мен киммин. Эгерде ошол айымдын да балдары бар экенин көрсөм, жубайы, жолдошу бар экенин көрсөм, менин ишенимим, доверием еще больше болот. Мунун да балдары бар экен. Бул айым мени түшүнөт дейм. Ошон үчүн аны дагы стористин аркасынан көрсөтүп жүргөн айым болуш керек. Үй бүлөм или семья деп да кошуп койсо сонун болот. Дальше актуальныйга киргенде эле прикрепленныйда биринчи постторду көрөм. Аякта мен киммин, билимдерим, отзывдар деп коюп койсо ошол нерселер Инстаграм алып барат экен. Деп, то есть лоялдуулук, кичине ишеним көбөйөт магачы. Менде көбөйөт ишеним. Ошон үчүн мындай да жакшы кийинип келген упакованный адамды биз сразу карайбыз. Мындай да, или базарга барганда биз жакшы конфет сонун упаковка менен, обертка менен турса алгыбыз келет, туурабы? Жакшы конфет окшойт, бул кымбат окшойт деп. Ошондой эле Рафаэлла упакованный, упаковкасы жок конфет алып келсе, уже баасы арзан болуп калат. Дешевый чек болуп калат. Ошон үчүн упаковка играет роль. Очень играет роль. Врачсызбы, сиз азыр мисалы үчүн бул жакта ар кандай айымдар отурушу мүмкүн. Личный бренд все равно керек. Ошон үчүн консультацияларга келгиле, да разбор алгыла. Менин 20 менеджерим бар, жазгыла, баары инстаграмдарды разбор кылып бере алат. Сразу эле разбор деп жазсаңар болот. Обязательно условия катталгыла. Менин 20 менеджерим инстаграм баракчаңарды разбор акысыз кылууга даяр. Ким макул болсо катталып туруп разбор деп жазгыла, ссылкаңарды сразу жөнөткүлө. Биодо номер турат менеджеримдин, жолсу сразу номериңер жөнөтүп туруп разбор дегиле. Инстаграмдардын ссылкасын берсеңер эле мен кыздарым сонун кылып разбор кылып берип коет. С удовольствием силерге разбор кылат, плюс 4 сабак бекер беришет. Белек деп жазсаңар, личный бренд деп жазсаңар. Мунун баардыгы бир гана Зарылыкан айымдын гана катталуучуларына ушундай сонун белектерди тартып атабыз. Азаматсыздар, сиздер эфирди көрүп аткандар, эфирдин записин көрүп аткандар, кайрылсаңыздар болот, ар дайым ачыкпыз. Именно өзгөчө кыргыз тилдүү блог, кыргыздардын, айымдардын энергиясын көтөрүп, биз айымдар өзгөчө бири-бирибизге пайдалуу болуп, биз айымдар бири-бирибизге энергия берип көтөрбөсөк, бизди ким колдойт? Ошон үчүн бири-бирибизди колдоп, коштоп, ийгиликке чогуу жеткенибиз өтө сонун болот. Дагы суроолор барбы? Рахмат, сонун нерселерди айттыңыз. Шедрая Кундузташтанова, жазыңыздар. Жолугушуу кайсыл жерде болот дейт. Аны сиздин личкаңызга жазса, суббота. Ооба, мен личкама жазып, суббота 990 сом. Ичинде менин китебим белеки, автордук дептерим, монетизация личного бренда. Ошол жакка келгенде 5 саат мен менен бирге болосуңар. Отель Чуй Карпинкада, отель Тыши Мелочей жакта. Саат 1ден баштап 5ке чейин болом. Ошол жакта цифровой психология боюнча туулган күнүңөрдү да разбор кылам. Андан сырткары именно личный бренд боюнча жандуу сабак берем. 20 гана орун бар. Бош орундуктан бир 10 бар. Сөз түрдө ээлеп, китеп алып, мен менен жандуу жолугушууга келгиле. Мына карагылачы, Зарылыкан айым кандай өсүп, өнүгүп атат. Ошон үчүн бул китепти дагы алып, плюс ичинде кофе брейк, кофе выпечка менен дагы сонун мен менен жандуу энергия алышып, жолугушууга сөз түрдө келсеңиздер болот. Мен силерди күтөмүн. Жана менин дагы акысыз сабактарым бар. YouTube каналымда өтө көп акысыз сабактарым бар. Катталыңыздар. TikTokто бармын, Telegramда көп акысыз сабактар бар. Менин блогумда көп мотивация бар. Менин блогума катталып дисциплинага түшсөңөр болот. Дагы эмнени айта алам?
Зарылкан айымга мен өзүм отчет берем. Ал мен ага наставник болсом деле, именно питание боюнча деле мен ал мага наставник. Анализдерин баарын карап берип, ошол питаниямды дагы оңдой албай атам азыр бир азым. Бирок ошол жолдомун, изденүүдөмүн, сурап, дайыма ушинтип сонун жооп берип, өзүнүн кесибин өлө сүйгөн айым, аябай сүйөт. Ушунчалык билимдүү айым өзүнүн кесиби боюнча аябай сонун чечмелеп бүт баарын айтып берген күчтүү айымдардын бири. Сыймыктанамын. Ушундай күчтүү айымдар менин насаатчылыгыма келип атканы өтө кубандырат. Рахмат, Кундуз Тастанова. Дагы суроолор болсо бир эки суроого жооп берейин, анан жыйынтыктап баштасак болот. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Карап атамын. Врач мисалы үчүн обязательно эле курс жазуу абзел эмес. Консультацияларын инстаграмынан элдер келип баары карашат да, запись болоордун астында карашат, изденишет, отзывдарды карашат. Заман өзү ошондой болуп калды. Интернеттен карашат отзывдарды. Ошон үчүн силер өзүңөр эле инстаграмыңарды упаковка кылып эле сонун кылып өзүңөрдү тартуулап сатсаң, мындайча айтканда в кавычках өзүңөр деле сатсаңыздар болот. Ошол эле стоматолог болобу, ким болот, да бардык, повар болобу. Бул жакта эфирде сиздин баракчаңызда даже үйдө отурган айымдар бар болсо, онлайн жумуштар менен дагы биз үйрөтүп камсыз кылабыз, окууларыбызга келгиле. Ошол эле мына Зарылкан айымга СМА магистри, графический дизайнер же болбосо сатуу менеджерлер сөзсүз керек, мобилограф керек. Ошон үчүн көрдүңөрбү, дайыма бул кесиптер азыр актуалдуу десем болот. Замандын талабына жараша үйрөнүп алып, ушундай чөйрөгө кошулуп, сонун результаттарды жаратсаңыздар болот. Жеке бренд курсу канча турат дейт? Мындайда продюсер болуу, курс ачуу курсубуз азыр жаңы жылдын астында акция менен 15.000 турат. Ичинде сатуу менен СММди белекке беребиз. Жарым жылга баардыгына доступ беребиз. Кайтарым байланыш жок болот бирок. Мунун баардыгы 50% арзандатуу менен ушундай болуп атат азырба. 15.000 алгоритм запусковтуга доступ аласыз 6 айга, плюс СММ менен сатууну белекке аласыз. Мунун баардыгынан насаатчылыкка Зарылкан айымдай болуп келем десеңиз, личный бренд боюнча жеке өзүм менен жандуу жолугушуулар менен жума сайын 60.000 турат. Личный бренд боюнча жана онлайн курс, онлайн болсо бизде бүт толук полный спектр доступ менен онлайныбыз бизде 80.000 турат. Андан сырткары VIP тариф бизде 150.000 турат. Мунун баардыгын банк рассрочкасы менен алууга мүмкүн. Проценти жок. Биринчи төлөм курс окуп бүткөндөн кийин 1 айдан кийин башталат. Личный брендте только 0дон дагы алабыз. Бул жакта курс ачпайт, насаатчылык ачпайт. Именно Инстаграм деле иштетип, Инстаграм боюнча гана маалыматтарды алып иштетет. Именно 80.000дикте бул онлайн региондо, райондордо, Москвада, Ошто болсоңор, менде 80.000ге окушуп, курс ачып, насаатчылык ачып, полный методиканы үйрөнүшөт. Психолог включен, психологдор включены, спикерлер келип турат. Мен менен жандуу жолугушуу, фотосессия, подаркаларымды, китебимди бүт берем. Жана эми биз командабыз менен иштешебиз да, командабыз менен киришип иштешебиз. Колу буттан тартабыз, кимге эмне жардам керек. Мына Зарылкан айым өзү айтып койсунчу, биз кандай иштешебиз, дисциплина кандай бизде. Өтө сонун. Азыр мындайда баардыгыбыз, мисалы үчүн канча адам келсек, баарыбызга бирдей эмес, индивидуалдуу. Кимдин Кундуз Тастанова өзү эксперт билет, ким кайсыл жерден аксап жатат. Ошол жеринен, ошол нерсе менен иштейт. Мисалы үчүн мага мобилограф дагы бир нерсе болуштун кажети жок. Айтты мага, сен аны эле үйрөн, болду деди. Анан наставник деген эмне? Минусубузду көрөт да. Бул жерди билбейсиң, муну аткар дейт. Мисалы үчүн мага келип атпайсыздарбы? 5 килограмм, 10 килограмм таштай албай атам деп. Сиздерге айтып атпаймынбы? Буну эле жасап койсоңуз таштайсыз дегендей эле, Кундуз Таштанова дагы бул жериңди эле оңдо, болду. Кете бер деп. Минус же биз көрбөй аткан жерлерди айтат да. Бул эксперт, эксперттүүлүк деген, көрөгөчтүк деген, наставник, именно устат ушул нерсени. Сонун бүт нерсе каралган. Ой жүгүртүү, андан кийин цифровой психологияга барып, өзүбүз менен иштеп жатабыз. Бир эле кесибибиз эмес, бүтүндөй.
карап жатабыз да. Өнүгүү, бул жерде өсүү, мышление бүт баары каралган. Курсуңуздун өзгөчөлүгү ошол экен, бүт нерсе камтылыптыр. Мындай бүт жерден поддержка бар да, графический дизайнерде эмне керек, бизге эмне керек? Бүт баары даяр. Издебейбиз. Ошол үчүн деле сиз Кыргызстандагы эң алдыңкы эксперттерден болсоңуз керек деп түшүндүм. Ооба, анткени сразу даяр да, издебей. Сонун. Сонун зарылган айым Азамат, себеби дегенде өзү эле аракет кылып, нолдон эле баштаган айымдардын бири болду. Андан кийин эле баары бир мындай да өсүш үчүн баары билим жетишпестикти түшүнөт да адамчы. Өзүңөр деле аракет кылып баштасаңар болот, үйүңөрдө телефонду алып алып эле коркууларыңарды жеңип иштеп, анан бир стенага кагыласың, 2 стенага кагыласың, дисциплина бир бар болот, бир жок болот, мотивация бир бар болот, бир жок болот, чөйрө жок болот, билим жетишпейт. Анан ошондо анан өсүшүм керек экен, окушум керек экен деп анан келесиздер. Албетте кучак чайып даярдап тосуп алганга даярбыз биз командабыз менен. Дисциплинага түшүрөбүз, где-то урушабыз, где-то требовать этебиз, ооба ал чындык. Где-то беребиз дегендей. Бирок мунун баардыгы сиздердин гана эмеңерге, жакшы результатыңарга багышталган жана өзгөчөлүгү мен жеке насаатчылыгымда 5-10 айым менен алып иштешемин. Албетте бизде бул курстар бар, курстарга деле мындай катышып, кичине хотя бы бул нолдон болгондуктан 5000дикке деле катышып баштасаңар болот, но я рекомендую сразу эле мага чыксаңар болот. Мен өзүм жандуу энергиям менен, мен менен жолугушуп, мен менен жеке сабактын баарын жандуу берем, Zoom'дан берем. Бүт курстарыма доступ берем, бирок жандуу гана сонун өтүмдүү болот, сиңимдүү болот дегендей. Билим анан энергия иштейт да. Зарылган айымдын өзгөчөлүгү эмнеде? Билиминде, мээсинде жана энергиясында, адамдык сапатында. Ошондой эле любой нерседе ошол энергия жакшы иштейт да, жандуу энергия. Ошон үчүн ким даяр болсо чакырабыз жана мага катталып, хотя бы ошол 3-4 сабакты көрүп конспекттеп алыңыздар айымдар. Доступду ачып берем силерге бир жумага. Чоң командам иштейт. Баракчаңарга разбор алгыла, жеке катыма жазып разбор деңиздер, номериңерди сразу калтыргыла. WhatsApp'тан менеджерлерим байланышып, баракчаңарды бүт карап разбор жасап беришет силерге. Биз силерге кызмат кылууга атайын даярбыз. Караңыздарчы, силерге 3 подарка болуп атат. Баракчаңарды разбор кылып берет командам. Андан сырткары 4 сабак, личный бренд боюнча 3 сабак, сатуу боюнча 1 сабак белекке берип атабыз. Жана бир гана бул эле эмес, именно консультация, өзүңөр дагы суроолоруңор болсо, командам дагы консультация берет. Ушунча белек, мына 4 сабак, андан сырткары разбор, консультация, баары сиздер үчүн, баары ушул Зарылган айымдын катталуучулары үчүн. Сөзсүз түрдө мага катталып туруп, анан ошондой белектерди алсаңыздар болот. Баарыңыздарды жакшы көрөм, сүйөм. Ыраазычылык айтамын Зарылган айымга ушундай чакыруусуна. Көп чакырып туруңуздар. Жакын арада Зарылган айымдын мощный проекттери күтүлөт. Жакын арада жандуу жолугушуу болот 20 гана айым менен. Андан сырткары дагы өзүнүн жеке насаатчылыгына, өзүнүн мындай марафондордо 500 сом, 1000 сомдук марафондордон тажасаңыздар, кыздар, мына мен деле катышып көргөм да. 200 киши катышасың, результат жок болот. Только приз алыш үчүн эле бир ай арыктайсың, дальше толуп кетесиң. Ошон үчүн Зарылган айымдын 2 айлык, жарым жылдык көзөмөлүнө келиңиздер. Сөзсүз түрдө бул өзүнүн, ар бир адамдын өзүнүн организми болот, анализдери болот. Ар бир адамдын өзүнүн организминин өзгөчөлүктөрү болот. Ошол өзгөчөлүктөрүнө жараша меню түзүп, гана ден соолугуңарга зыян тийбеген гана нерсени рекомендация кылып, нукура кыргыз тилинде силерди жетелеп, сонун кылып ден соолугуңарды чындап коет да. Ошон үчүн өзү дагы сонун айым, билимдүү айым. Баарыңыздарды чакырам. Келгиле Зарылган айымга, мыкты наставник, чындап токтобой сүйлөп чучугуна чейин прям айтып берген консультациялары бар. Өтө билимдүү айым, чындап кесибин сүйгөн айым. Ошон үчүн Зарылган айым насаатчылыгына келиңиздер, ким ойлонуп атса, консультацияларына келиңиздер. Сонун результаттарды аласыңар. Себеби дегенде караңыздарчы, өзүнөн аянбай постоянно билим алып, инвестиция кылып турат өзүнө. Зарылган айым, сизге ыраазычылык билдиремин, ийгиликтерди каалайм. Куттуктаймын сизди. Рахмат сизге. Келип бергениңизге, алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Сиз да щедрый, потому что сонун белектериңиз, андай билимдерди
сатып алат өзү негизи да. Кутман кечиңиз менен жакшы Рахмат барыңыздарга.